толтурбайсыздар. Акырында мына комментарий деген бар. Бул комментарийге жазсаңыздар болот, кылбасаңыздар да болот. Коды поставки дегенге эң акырдагы 399 дегенди тандайсыздар. Прочие поставки. Андан кийин форма оплата безналичная, ставка НДС жазасыздар. Необлагаемая поставка дегенди бул жака коесуздар дагы. Анан добавить дегенди коесуздар. Мынакей. Добавить болду. Андан кийин уже услуги деген нол жака өтөсүздөр. Услугини танда бассаңыздар ушул жакта исследование деген конструктора рынка деген чыгат. Ошону басып коесуздар. Басып койгондон кийин факт количество дегенге 1 деп коюп коесуздар. Андан кийин НСП бар бул жакта. Мынакей. НСПга 50 дегенди тандайсыздар акырындан өйдө турганды. Анан бул жака точно өзүңүздөр алган айлыктагы ценаңыздарды жазасыздар. Канча айлык алган болсоңуздар, ошону жазасыздар. Тыйыны менен кошуп 28373 сом 80 тыйын. 80 тыйын. Мынакей 80 тыйын. 23373 сом 80 тыйын деп жаздым. Сөз түрдө 373төн кийин үтүр коюңуздар, точка койбоңуздар. Анан бул жакта кайра эле сохранить дегенди басасыздар. Баскандан кийин мындай чыгат. Новый деп калат. Ушул жер отправлен болуш керек. Азыр биз жөнөткөнүбүз мына новый жаңы деп турат. Ушуну мына жакта галочка коебуз дагы. Асты жагында подписать деген бар. Ушуну басабыз. Анан мына жакта пин код сурайт. Пин кодго биз жанагы бизге Gmail'ыбызга келди го, экинчи жолу сразу эле 1 минут өтпөйчү. Ошону жазабыз мына жакта. Мына келди. 844 729. 844 729. Жана подписать данные деген басабыз. Басканда сохранить. Мына жакта карасаңыздар жана новый деп турган отправлен, уже отправлен болду. Эми 3-чү жолу ушундай код келет, эч нерсе кылбайсыздар, кереги жок. Отправлен болду мынакей. Эми мунун принят болушуну күтүп олтурасыздар. Күнүгө кирип карап коюңуздар. Ушул жер эгерде отклонен болсо, бир жерден ката кеткен, башынан кылышыңыздар. Отклонен болуп ушундай болуп калат. Принят болсо, значит, уже айлыгыңыз түшөт.